Сиз ошол мекемеде юрист катары айтып берсеңиз, бүгүнкү күндө эки адам сиз менен мекеме менен катуу талашып отур. Биринчиси ошол Оморова Гүлшат деген экен, экинчиси болсо бул жерде жана илгери депутат болгон, азырда депутат экен Айбек мырза. Ошону үй бүлөсү алыптыр, мен билишимче. Ошондой маалыматтар бар. Алыбаев ошолор кандай эми бүгүнкү күндө мындай сүйлөшүү жолдоруна бардыңызбы? Анан ошонун жеринде көргөзүп берсеңиз кайсы жерлер экен? Азыр мына могу биздин мастерскойдун ылдый жагы болуп калат. Бул эски мастерской. Баягы Кызыл Жылдыз мектеби учурунда салынган мастерской экен. Ушунун ылдый жагында 15 сотук жер Омарова Гүлшатка таандык болуп атат. Колунда кызыл китеби бар. Анан могу бурч турбайбы? Мына могу бурч ошо тиги жол менен бул келип бурч коштулуп атат. Ошо бурчтан 2 сотук жери тиги жанагы Албек Аксакалга таандык экен. Эми колдорунда документтер бар. Анан ошол боюнча биз азыр Кудай буйруса жакынкы арада сотко кайрылабыз.